Эми туугандар намаз окуш керек да. Намaz окубасаңыз бәрі сизге намаз окулат bir күнү. Бирок ал убакта мачиттин сыртында болуп калат намазчы. Жаназа деген. Ошон үчүн ичкилде окуп алыш керек. Он намаздан качып кутула албайсыз бәрі. Бәрі bir күн жаназа окулат. Я мечиттин ичинде, я мечит сыртында. Я өзүңүзгө жайсыз алып беришет. Ошон үчүн өзүңүз келип алсаңыз көп жакшы болот. Бу динге адам келет бәрі. Же ый менен келет, же сый менен келет. Сый менен келсең бул жакшы урма сыйга ээ болосуң. Болбосо bir күнү банкрот болуп, жыгылып, өлүп, анан аракеттер кубалап, анан жанагыдай өлөйүн деп калганда келесиң. Анткени Кудайга кайрыласың бәрі. Ошон үчүн келбеген адам болбойт. Же ый менен, же сый менен келет. Ошого сый менен келип алсаң, сыйың өзүңдө болот. Ый менен келиштин кимге кажети бар, урматтуу бир тууганым? Келгиле, мачитти коргулбайлык. Молдеке сиз кагаз алып, список кылып жазып алың.